Ошо кайненемдин дагы алтындарын сатып жиберип, менден көрдү да эми келин экенсиң да, эмне болгон учурда деле колумду эле бирөө кармалайт, мен жолдошум келди деп карап көзүмдү ача калсам эле ошол бала мени кармалап атыптыр. Кровотечение болуп кеткен, мага скорый чакырып, андан сырткары еще үйдөн ызы чогулуп, милициялар келип. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Medical Amir клиникасы төмөнкүдөй кызматтарды көрсөтөт. Баса, бизде стоматология кызматы 24 саат бою дем алышсыз иштейт. Эң башкысы, бардык кызматтарга алдын ала жазылсаңыз, 10% арзандатуу бар. Стоматологиянын бардык кызматтары: гинеколог, уролог, хирург, травматолог, проктолог, флеболог, пластикалык хирург, терапевт, невролог, аллерголог, дерматолог, лор-врач, эндокринолог, педиатр, лечебный массаж, УЗИ, ЭКГ, тиштен рентгени. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Медицинанын ар бир тармагы боюнча кесипкөй адистер бар. Оору деген онтоодон арылып, шыпа таап кетиңиздер. Дасыккан, өз ишин сүйгөн адистер өзгөчө кам көрөт. Биздин дарек: метро Марина, выход 2, Новочеркасский бульвар 51. Medical Amir клиникасында тажрыйбалуу адистер тейлейт. Байланыш телефондор: +7905 752 42 84, +7905 750 49 84, +7967 108 40 84. Саламатсыздар, урматтуу Чыңбек каналынын катталуучулары. Бүгүн бет кабартында берүүбүзгө көптөн бери байланышып жүргөн эжекебиздин бүгүн убактысы болуп, сиздер менен бир кеңешүү максатында келди. Эжекебиздин жолдошу кумар оюнуна берилип кетип, бүгүнкү күндө эжекебиз өтө азап чегүүдө экен. Толук маалыматты өзүнөн алайлы. Эжекебизге жакшы ой пикир жазганды унутпайбыз. Саламатсызбы эжеке? Бет кабартында берүүбүзгө өз каалооңуз менен келдиңиз. Бүгүнкү суроолорго так жана туура жооп бергенге даярсызбы? Саламатсыздарбы? Чоң рахмат. Сиздерге көптөн бери келем деп, сиздердин берүүңүздөрдү көрүп жүрүп, мен дагы өз жашоо турмушумду айтып, элден кеңеш сурайын деп жүргөм. Бирок ошол кайын журтум аябай жакшы адамдар. Ошо кайын журтумду аяп, ата энемди аяп, кандай кылып элден кеңеш сурасам деп жүрүп, ошо сиздердин ошо бет кап программаңыздарды көрүп калдым. Сөздү башынан баштасам, турмушка чыкканыма 10 жылдын жүзү болду. 10 жылдан бери ошо балалуу боло албай жүргөнбүз. Эми биринчи жолу боюм алды. Мен үчүн аябай кубанычтуу кез десем да болот бир жагынан. Кыргызстанда биз жашап жүрүп, жолдошум экөөбүз эли катары ушу иштейли деп, балалуу бололу деп жүргөнбүз. Билбейм, балалуу болбогонубузданбы же башкаданбы билбедим, но жолдошум аябай көп ичип, анан ошо кумар оюн дегенге берилип, алтындарын баарын сатып, андан сырткары ошо кайненемдин дагы алтындарын сатып жиберип, менден көрдү да эми келин экенсиң да, эмне болгон учурда деле ошо менден көрүп атышабы деп аябай кыйналып ойлонуп, кыжаалат болуп жүрдүм. Анан мага бирок эч кимиси күнөөлөгөн жок, эч ким мага айткан жок, сен урдадың депчи. Ошентип жүрүп, бир жылдай Кыргызстанда жашап, Москвага келдик, иштеп, ошо эли катары үй салалы деп Москвага келип иштеп, бул жакта дагы аябай эле көп кыйынчылыктарды көрүп келатам. Эми кыйынчылыктарды көрүп келатам деп калдыңыз. Кандай кыйынчылыктарды көрүп келатасыз Москвада? Москвага келгенде азыркы учурда жакшы комната снимать этип жашайбыз. Ал убакта ошо биз келген учурда мындай мүмкүнчүлүк жок эле да. Ошо бир комнатада 2-3 семейный, анан кээ бирки эмеде бойдоктор да кошо жашап калчу биз менен бир комнатада. Анан квартирадан көп эле аябай жолдошум уят кылып мени элдин көзүнчө сабап, кол көтөрчү. Жолдошум бир кыйратып деле эчтечү эмес. Анан төрөбөгөнүмдүн айынан го деп мен өзүмдү күнөөлөп эле жүрчүм. Бир күнү ушу жолдошум кечинде подработкага чыгам, тиги кар күрөгөнү подработкага кеткен, 1000 сом иштеп келем деп. Бизде ошо бир комнатада 4 семейный жашачук. Анан 4 семейдин ортосунда ошо бир бойдок бала жатчу да. Анан бир күнү эле уктап атсам, ошол бала колумду эле бирөө кармалайт, мен жолдошум келди деп карап көзүмдү ача калсам эле ошол бала мени кармалап атыптыр. Колуман кармалап өзүнө тартып эле бирдемке кылып атыптыр. Анан чочуп кетип мен кыйкырып жибердим. Кыйкырып жиберсем, ошо жанымда ошо кошуналарыбыздын баары ойгонуп кетип, эмне болду дешип, анан мен ушул бала мага тиешип атат деп эмне кыларын билбей шок болуп калдым. Андан көп өтпөй эле бир 2-3 саат өткөндөн кийин ошо таңгамал 6-ларда жолдошум келди. Келгенде мен аял катары ошо жолдошумдан мээрим күтүп, мындайча айтканда защита деп коет го, ошо защита күтүп, мен жолдошума кайрылып, ушул мага тиешип атат десем, сен өзүң ошого повод бердиң деп мени аябай эле катуу сабап салды. Сабап салган учурда эмнегедир ушул кечиресиздер, ачык айтканда кровотечение болуп кеткен, скорый чакырып, андан сырткары еще үйдөн ызы чогулуп, милициялар келип,
көрсө боюмдан түшүп калыптыр. Ошондо боюма болгон экен, ал эми эле 3-4 неделя болгон экен да. Ошо боюман түшүп калып катуу сабаган үчүн андан ал квартирадан да бизди кууп чыгышты. Башка квартирага ошондой эле ошентип койка место алып барсак, ал жактан дагы кол көтөрүп, жакшыраак бир жумушка иштейин десем болбой эле, жок сен тиги торговый центрлерге ушу шыпырып уборщица кылып иштетчү да. Ошого дагы анын үстүнө элдин көзүнчө сөгүп, ошо мен иштеген магазинде уборщица кылып иштеп жүрсөм келип, ошол жерде товарлар тизилип турган товарларды, пиволорду алып ачып ичип, чипсыларды ачып ыргытып, ошо коллегаларым астында дагы аябай уят кылчу. Уят кылып азыркы учурга чейин ошол характери калган жок да. Андан сырткары ошо казино ойноп, ошо азыркыга чейин мен алтынга өзү жакын аялмын. Алтынды аябай жакшы көрөм. Анан ошо алтындарды дагы деле сатып жиберет. Айла жок, мен азыр ошо украшение жакшы көргөндүгүмдөн күмүшкө өттүм, себеби күмүштү сата албай калды. Сиз казино ойноп деп калдыңыз. Казино ойногон сиз каяктан билдиңиз? Өзү айттыбы же кандай билип калдыңыз? Ошол Москвада казино ойноп атканын. Же карыздарыңызга көп болуп кеттиби? Карыз болгонун сиз каяктан билесиз? Бул жерде кептин эң эле кызык жери ушул жер. Мен өзү айтып кайрылып келгеним элге ушул жерде. Себеби ошо Кыргызстандан эле ошол 1 жылдын ичинде үйлөнгөнүбүздө аябай көп карыз болуп кетти. Көрсө ошол казино ойноп эле аябай көп карыз болуп кетчү экен. Күндөп түндөп үйгө келбей. Анан эмне болгон карыз экен деп ошо карыздарын төлөгөнү, Москвага келип иштейбиз деп, үй салабыз деп, анан үй салганбыз, ал карыздарын кутулганбыз. Үй салып, үйдү салган жокпуз, эми сатып алдык да. Даяр үйдү мындай сатып алдык, рассрочка сатып алып, анан аран кутулардын алдында дагы Кыргызстанга барабыз, эми үй той кылабыз деген учурда мен эртерээк барайын деп кеткен. Эртерээк барып, аны дагы уттуруп ирди, ал ошо үйдүчү. Ал жактан да барып ошо кумарын ойноп уттуруп ирип, ошентип кайра үй жок калдык. Андан сырткары кайра Москвага келип, эми өзүмчө иштейин деп кетип калайын деп кетип калсам, жалдырап, ыйлактап, кайра кечирим сурап, сүйөм деп кайра келди. Кайра экөөбүз жарашып жашап атсак, дагы эле ошол кебетеси калбаптыр, себеби биздин метронун жанында эле жашайм. Кайсы метро экенин айтпай эле коеюн. Ошо жанында жанагы Big Bond эмне дейт, ошол нерселер бар да. Ошо кумар оюндар экен. Ошондукко кирип кеткенин байкап калгам, мен жумуштан келет, мени көрбөй калды. Анан эртеси күнү дагы мен кеттим деп чыгып бараткандан макул жакшы бар деп жашынакай узатып артынан чыгып аңдып бастым. Аңдып басып барсам дагы ошол жака кирип кетти. Артынан кирсем ошо акча сайып ойношот экен. Себеби кирип барсам ошол жерде бир кыз отурат экен. Эми кирип барганда эле кирүү жеринде ошол кыз эмнеге ставка коесуз деп калды. Ошонусунан мен түшүндүм, ошол кумар ойнойт экен депчи. Бүгүнкү бет кап берүүгө эмне максатта келдиңиз? Мекендештерден бир жардам суроо иретине келдиңизби? Же кандай максатта келдиңиз? Мен сиздердин берүүңүздөргө келгеним себеби, мен акчага деле муктаж эмесмин, себеби бир туугандарым жакшы жумушта иштейт, ата энем колунда бар, кайын журтум жакшы адамдар, алардын деле колунда бар, Кудайга шүгүр жардам беришет. Мен элден кеңеш сурайын дегеним, мен жолдошум ушундай кумар ойноп жүрөт. Мен ошончо жылдан бери араң ошо эми боюм болуп, мен балалуу болом деп сүйүнүп жүргөн кезде, эми төрөсөм, балам атасыз өсөбү? Же ал менен мындан ары да чогуу көз жумуп жашап жүрө берсем, анда мени да ошо кумар оюнуна сатып салабы? Кандай болот? Мен кандай кылсам, мен эл мага ошо кеңеш берип, жардам берсе, ушундайда өзү эмне кылуу керек, же мага окшоп ушундай учур, ушундай нерселерге туш болгондор барбы? Эгерде ошондойлор болсо, анда мени менен бөлүшө кетишсе деген ойдомун. Ушу силердин тиги комментарийиңерди мен өзү көргөндө окуп турам. Ошого жазып беришсе, мен өзүм окуп алат элем. Урматтуу мекендештер, сиздердин ой пикириңиздер керек. Балким күйөөсүнө психолог керекпи, балким башка бир адистер керекпи? Сиздер дагы бир эжекебизге жакшы ой пикир жазып, өзүңүздөр кеңешиңиздерди берип кетиңиздер. Сөзсүз сиздердин кеңешиңиздерди, ой пикириңиздерди окуйт. Балким сиздердин ой пикириңиздер ушул эжекебизге бир жакшы жакка алып келер. Кийинки эфирлерде көрүшкөнчө амандыгыңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, айымдар, мырзалар. Эгер сиздер жакшы массажный салон издеп жаткан болсоңуздар, мен сиздерди Эльзада бьюти салонуна чакырып кетемин. Биздин салондо лечебный массаждардын бардык түрлөрү бар, хиджамалар жасалат жана ошондой эле кыздарыбыз үчүн маникюр, педикюр кызматтары бар. Урматтуу айымдар жана мырзалар, бизде косметологический кызматтардын бардыгы көрсөтүлөт. Чистка пилингтерден баштап, биоревитализация лица, плазмалифтинг лица, лечение, аллопеция жана чач түшүп жаткан болсо, плазматерапиялар жасалат. Ошондой эле гипергидроза процедуралары, увлажнение жана увеличение губ жасалат. Бардык косметологический услуга
услугаларга бизге кайрылсаңыздар болот. Перманент брови, межреснички жана ошондой эле перманент губ жасалат. Айтып өткөн кызматтардын бардыгына, массажга, маникюр, педикюрга жана косметологический услугаларга, кызматтарга бизде обучениелер дагы бар. Учкунбек каналынан келсеңиздер, обучениелерге дагы, услугаларга дагы 20% арзандатууларды кылып беребиз. Бизде обучениянын өзгөчөлүгү система бар, программа бар, жана ошондой эле жеке окутуп чыгарабыз. Биз группа кылып 4-5 адам албайбыз, бирден гана окутуп 1 айда чыгарабыз.